Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кыргызстан КППБ-БКнын бюросу токтом кылат. Биринчи. Кыргызстан КППБ-БКнын 1937 жылдын 10 сентябрындагы Жээнбаев боюнча токтому жоюлсун. Жээнбаев КППБ-БКнын составынан жана ал буржуазиялык 200 улутчул катары партиядан чыгарылсын. Экинчи. Орозбеков Кыргызстан КППБ-БКнын составынан жана ошондой эле ал 200 улутчул катары партиядан чыгарылсын. Үчүнчү. Жер иштер эл комиссариатынын тармагында жана Кыргыз ССР Бакында зыяндуу иштерди жүргүзүшкөн 200 улутчул катары Эсенаманов менен Айылчиев партиядан чыгарылсын. Төртүнчү. Кыргызстан КППБ-БКнын бюро мүчөсү Жолдош Юлдашевдин үстүнөн контрреволюциячыл улутчулдар менен болгон байланышы жөнүндөгү материалдардын түшкөндүгүнөн улам анын партиялуулугу туурасындагы маселе өзү келгенде каралсын. Жолдош Юлдашевди Кыргыз СССРинин Борбордук аткаруу комитетинин төрагалыгына бекитүү жөнүндө Кыргызстан КППБ-БКнын мурдагы чечими жоюлсун. Бул чечимди бекитүү ВКПБ-БКдан суралсын. Бешинчи. ОШ райкомунун секретари Булатов кызматынан алынсын. Партиялуулугу жөнүндөгү маселе анын өзүн БКга чакыруу менен чечилсин. Алтынчы. Өзгөн райкомунун секретари Жылкыбаев буржуазиялык улутчул катары кызматынан алынсын жана партиядан чыгарылсын. Жетинчи. Колдо болгон материалдарга байланыштуу Жумабаев менен Токомбаев активдүү улутчулдар катары Москвадан чакыртылсын жана алардын партиялуулугу жөнүндө маселе каралсын. Сегизинчи. Партияда калар калбастыгы жөнүндөгү маселени чечүү үчүн улутчул Айтматовду окуусунан Кыргызстан КППБ-БКнын карамагына кайра жиберүү жагы ВКПБ-БКдан суралсын. Тогузунчу. Буржуазиялык улутчулдар менен байланыштары бар үчүн Булатовдун совхоздор эл комиссары, Куламатовдун жеңил өнөр жай эл комиссары жана Бабашалиндин тамак аш өнөр жай эл комиссары партиялуулугун чечүү жөнүндөгү маселе Фрунзе шааркомуна сунуш кылынсын. Онунчу. Басма сөз беттеринде большевиктик сынды жана өзүн өзү сындоону камсыз кылбагандыгы, ошондой эле улутчулдарды ашкерелөө боюнча большевиктик күрөш жүргүзүлбөгөндүгү үчүн жана гезиттеги бир катар саясий каталыктарды кетиргендиги үчүн Советская Киргизиянын редактору Жолдош Селинский кызматынан алынсын. Басма сөз беттеринде контрреволюциячыл улутчулдукка каршы большевиктик күрөштүн жоктугу үчүн сынды жана өзүн өзү сындоону жайылтуудагы антипартиялык позициясы үчүн ошондой эле гезитте бир катар саясий каталыктарды кетиргендиги үчүн Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору Жолдош Сарманов кызматынан алынсын. Бул чечимди бекитип берүү жагы ВКПБ-БКдан суралсын. Советская Киргизия менен Кызыл Кыргызстан гезиттеринин редакцияларына, алардын баштапкы партиялык уюмдарына Правданын макалаларын жана ушул чечимди кызмат абалына карабастан талкуулап чыгуу сунуш кылынсын. Большевиктик сынды өзүн өзү сындоону кеңири жайылтуунун негизинде эл душмандарына, улутчулдардын троцкийчил, бухаринчил шпиондук бандасына, улуу державалык шовинисттерге каршы күрөштө гезиттердин багыты чечкиндүү түрдө туура түзүлсүн. 11. Правданын макалаларын жана Кыргызстан КППБ-БКнын ушул токтомун талкуулоо үчүн шаардык партиялык активди чакыруу иши шааркомго сунуш кылынсын. 12. Правданын макалалары менен Кыргызстан КППБ-БКнын саясий одуну каталыктарын жана партиялык уюмдун ишиндеги кемчиликтер жөнүндөгү ушул чечимди тезинен талкуулап чыгууга Кыргызстан КППБ Борбордук комитети бардык партиялык уюмдарын милдеттендирет. Элге кеңири тараган большевиктик сын менен өзүн өзү сындоонун негизинде партиялык массанын кыраакылыгы күчөтүлсүн, активдүүлүгү жогорулатылсын. Ошону менен бирге алар буржуазиялык улутчулдарды эл душмандарынын бүт бардыгын тып-тыйпыл кылып аяосуз талкалоого мобилизациялансын. Партия менен эл ишине жан дили менен берилген жаңы кадрлар кызматтарга көтөрүлсүн.
Ошондой эле Кыргызстандагы социалисттик курулуштун бардык участоктарындагы зыяндуу иштердин кесепеттерин тез аранын ичинде жок кылуу камсыз кылынсын. Бул чечим телеграф аркылуу ВКПБ БКга Жолдош Маленковдун өзүнө билдирилсин. Жергиликтүү басма сөзгө жарыялансын. Бүт бардыгы ошондой болду. Бардыгы эл душманы деп табылганча кармаш улана берди. Акырында жалгыз калганы өзүнөн өзү шекшеди. Мен эл душман эмесминби? Улутчул эмесминби? Деп өзүнө өзү сурак жүргүздү. Чындыгында мунун өзү жоктон барды тапкандай шашкалактап сүйүнө турган, калайык калкка жар салып кабарлай турган иш эмес эле. Чындыгында мунун өзү Москвага ал 2 саатта жеткирип, ал тараптын аталык камкордугуна бөлүнө турган маселе эмес болчу. Бирок иш ушундай чечилди. Кыязы башка жолда калбаса керек, кашайып. Балким убактылуу болсо да кыйын мезгил кылычы чабылбай турса экен. Туланга тийсе, кызыл жалын от чачып өрт чыгарганыбыздан жалтайлап өтүп кетербиз. Жаныбыз аман, башыбыз бүтүн чыксак, анан калганын оңдоп түзөп, кыйраганын калыбына келтирип, катабызды жоюп аларбыз дешкендир. Ооба, ошентишкендир. Ар ким эртеңин, жан далбасын ойлошту окшойт. Деген менен бул маселе Кыргызстан КППБ БКнын 22 сентябрдагы бюросунда кайрадан каралды. Өзгөрүү да, ырайым да болгон жок. Тескерисинче толуктоолор, Москванын көрсөтмөсүн кабыл алуулар, кубаттоолор болду. Акыйкат деген акыйкат экен. Ал сентябрь айынын ар бир күнүндө өткөн бюронун ишинен да, ал кабыл алган чечимдерден да табылбай койду. Республикадагы абал оордогондон оордой берди. Эс оодарган эл душманы биринин артынан бири табылганы менен ар бир бюро алардын атын атап, кийинкисин тизмеге алып тактап жатканы менен ал иштин аягына эч бир жан чыга алган жок. Ошол эл душманы аталып, бюродо иши каралып, тагдыры тар капчыгайда чечилип жаткандардын бири да тигил маселе коюп, маселе чыгарып тургандардын жазмышы бүгүн болбосо эртең дал ушул жерде эл душманы аталып карайлап каларын элестете алышкан жок. Алардын өздөрү да муну билишпеди. Бюро чакырыла берет, маселени биз чече беребиз, күрөш күчүндө, бийлик күүсүндө тура берет деп ойлошту. Бийиктен асман, жапыстан жер гана түбөлүк экенин, калганынын баары күнү ченелүү, жашоосу өзгөрмөлүү болуп жаралганын сезишкен жок. Бири кем дүйнө, бир жерин айтпай күркүрөп өтүп жатты. Ооба, ошентти. Бирин бири кубалап, курал жарагын көргөзбөгөн бюролордун кайсы бир күнү булардын да аттарын атаарын, бөрүдөй жортуп, түлкүдөй бекинип турган кезек буларга да келерин, кем дүйнөнүн кемдигиндей келберсип бири да билбей турушту. Бар болгону алардын кай бирөөлөрү бул ишти эмнегедир бат эле өтүп кетсе экен, мындан кийин мындан башка маселеге чогулуп турсак экен деп тынчсызданып жатышты. Бирок куру намыс менен сокур саясатка азгырылып алгандар мезгил бийлигинин кумарына кул болуп, жан дүйнөсүнө ошондон жарык нур алып, андан бул өмүрдүн аягына дейре чыга албаган абалда турушту. Бүт бардыгы репрессия деген ажыдаардын кучагында мемирип уктап турушканын, анын эмчегин ээмп, мээримине бөлөнүп, күн сайын өткөн бюролордо, пленум активдерде ага жан талаша жем издеп жатышканын, жем издеп жүрүп бир күнү өздөрү да ошол ажыдаардын азуусуна байкалбай илинип кете берерин элестете алышпады. Ушундай болду. 25-28 сентябрда Фрунзе шаарынын партиялык активинин чогулушу өттү. Бир жумадан кийин 5 октябрда Кыргызстан КППБ БКнын 3 пленуму өз ишин баштады. Ал 10 октябрда ишин аяктады. Ушуга чейинки топтолгон ар кандай көз караштарды, пикирлерди пайда кылган жогорку маселелердин негизи кайрадан партиялык талдоолорго алынып, иш кайрадан каралып чыкты. Мурдагы бюролордо Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин 1-секретари Максим Кирович Амосовго коюлган күнөө бул жолу да кайрадан катуу козголду. Козголмоктурсун БКнын ошол пленумунун токтомунда анын ишмердигине кадимкидей сын берилген мындай аныктамалар жазылган эле. Аларды үзүндүлөп, керектүү жерин келтирүүгө болот.
Исакеевке, Жээнбаевке жана башка эл душмандарына карата болгон БКнын бюросу менен анын биринчи секретари Жолдош Аммосовдун жумшак мамилесин, чириген саясий багытын партиянын Борбордук комитетинин органы Правда гезити эң туура жана аны өз убагында адилет ашкерелеген. Эл душмандарына каршы күрөшүүдө БКнын бюросу жана Жолдош Аммосов БКнын февраль-март пленумунун чечимдеринен, ошондой эле Жолдош Сталиндин көрсөтмөлөрүнөн эч кандай жыйынтык чыгарышкан эмес. Исакеев менен Орозбековго карата партиянын катарындагы карапайым элдин айткандарына жана билдирүүлөрүнө Жолдош Аммосов кунт коюу менен мамиле кылуунун ордуна ал Кыргызстандын партиялык уюмунун бийлик башына келген күндөн баштап эле бул айыбы ачылган эл душмандарына кең кесири жол ачып, аларга чоң ишеним көрсөткөн. Сынды жана өзүн өзү сындоо дегенди иш жүзүндө кадимкидей кысымга алган, ал тургай кан буугандай токтотуп да салган. Мунун өзү анын чечкинсиздигин көрсөткөн. Душмандардын бетин ачууга кадыресе бөгөт болгон, кылмыш ишине чара көрүүнүн создугуп кетишине, текшерүүнүн жайбаракат жүрүшүнө алып келген да, натыйжада аларды көз көрүүнү жаап жашырууга шарт түзгөн. Балким Аммосов бүт баарына макул болоюн, коюлган күнөөнүн бүт баарын мойнума алайын, күркүрөп аккан саясий кырдаал азаят бекен, аз болсо дагы адамдарга тынчтык келер бекен дегендир. Балким бирок бийлик өкүмү ага көнгөн жок. Чечекейди отко кактап агызган 37-жыл ойлогонун орундап, каалаганын жасады. Кыргыз СССРнин Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Орозбеков, андан кийин Кыргыз СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Исакеев, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин экинчи секретари Жээнбаев, ошол маалда Москвадагы Кызыл профессура институтунун угуучусу болуп жүргөн Айтматов, Кыргыз СССРнин жер иштер эл комиссары Эсенаманов, агартуу эл комиссары Алиев, андан мурдагы эл комиссары Жолдошов, жеңил өнөр жай эл комиссары Кулматов, юстиция эл комиссары Табелдинов өңдүү жетекчи кызматтарда иштегендер социал Туран партиясы менен буржуазиялык улутчулдардын кызыкчылыгын колдошкон. Алар менен байланышта болгон, эл душмандардын бийликке келишине аракет кылышкан. Абдрахмановчул, Сыдыковдук топ менен максатташ иш жүргүзүшкөн деп айыпталышкан. Анан албетте алиги ырайымсыз репрессияга тартылышкан. Мындай тагдырга Кыргыз СССРнин Мал чарба совхозунун эл комиссары Булатов да капилет жерден туш болгон. 1937 жылдын 7-ноябрында Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 20 жылдыгына арналган салтанатты тосоордо Кыргызстан КПП БКнын биринчи секретари Аммосовдун колуна НКВДнын кишени салынды. Ал эмгекчилердин парадын НКВДнын жетекчиси Лоцмановдун тапанчасы чыкыйына такалып турган абалда кабыл алды. Андан түз эле Кыргызстан КПП БКнын бюросуна кирди. Өзүнүн жаңылыштыгын мойнуна алганы менен, кечирим сураганы менен кызматынан четтетүү жөнүндө чечим чыкты. Бул чечим 8 ноябрда ВКПБ Борбордук комитети тарабынан жактырылды. 11 ноябрь күнү Москвадан келген Борбордук парткомиссиянын өкүлүнүн катышуусу менен партиянын Фрунзе шаардык комитетинин чогулушунда аны түз эле эл душманы, буржуазиялык улутчул катары баалашып, атына наалат сөз айтканга чейин барышты. Тагдыр деген тагдырда. Бүгүн көргөн эртең жок. Турмуштун туусу кимдин колунда экени али да болсо элге белгисиз эле. 29 ноябрдагы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бюросу адаттагыдай эле кадрлар жана уюштуруу маселесин карады. Кыргызстан ЛКСМ БКнын биринчи секретари Бараканов, Кыргыз СССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Шамурзин, жер иштер эл комиссары Абдраимов, Кыргыз СССР Министрлер советинин төрагасы Салихов, Кыргызстан КПП БКнын экинчи секретари Кенебаев, Кыргыз СССР финансы эл комиссары Уваров, республиканын прокурору Смирнов жана башкалар кызматынан алынды. Кылмыш иши аныкталып, акыры репрессияланып кетишти. Тагдырдын ишин карачы. Булардын айрымдары аталган кызматка жаңы эле келишкен болчу. Азыркыча айтканда аппараттагылар менен таанышып, тааныша элек деле артынан алчусу келди.
Коммунист журналынын башкы редактору Султанбеков да декабрда дал ушундай тагдырга туш болду. Азуулуу заман айтканын аткарып, көргөнүн көргө киргизип турду. Сөздөн от чыгып, таарынычтан жалын тутанып, анан анын эч ким өчүрө албай калды. Биринин артынан бири-бирине билинбей ажыдаардын азуусуна илине берди. Ар кимиси ар кандай жол менен камакка алынды. Жаза сурактын жарпын жазды. Териси суу көтөрбөс тергөөчүнү күтүп кеберсип отургандар да, келип сурагын жүргүзсө, чындыкка жетсе жаным жай алар бекен, башым аман калар бекен деп аны жалдырап күткөндөр да болду. Жайнак Саадаевдин тагдыры ушундайга туш келди. Башкасына тойдум деп, жалгыз жандын арманын азайтайын деген ой менен жер оодарып түштүктө жүргөн. 1937 жылдын 19 августунда өзгөндө жөнөкөй эле бир иште иштеп, бала чакасын багып жүргөн кезинде капысынан камакка алынды. Ага дегенде эч кандай күнөө коюлган жок. Кыязы аны бул жактан камагыла деген буйрук болсо керек, камашты. Прокурордун уруксааты да, башка кагазда бир нерсеге таянган далил шылтоосу да жок, камап салышты. Ошол бойдон суроо сопкуту жок жарым жыл жатты. Эмне деген иш экенин өзү да ачык билген жок. 1938 жылдын 9 февралында гана сурак жүрө баштады. Жайнак Саадаев ушунда гана өзүнүн тирүү экенин, ага да көңүл бура тургандар бар экенин билди. Ушуга тобо кылды. Ооба, 37 жылдын отуна түшкөндөрдүн көбү бир адамдын, болгондо да кыргыз элинин кыйырына таанылган акын Жоомарттын тагдырына таң калышат. Кудайдын айтканы бар деген ырас, аны Кудай колдоду. 1936 жылы Кемеңгер жол башчыга карата мактоо ырдын конкурсунда Жоомарт менен Аалынын тексти жактырылган эле. Ал чыгарма элдердин улуу көсөмү бардык эмгекчилердин атасы Жолдош Сталинге Кыргызстандын эмгекчилеринин каты деп аталды. Бул чыгарма массалык нуска менен кыргыз, орус тилдеринде басылып, ал ар бир адамдын колуна жеткирилген. Ал тургай 1937 жылдын 26 июнунда Кыргызстан КППБ БКнын бюросу бул жөнүндө атайын токтом кабыл алган эле. Анда каттын кыргызча текстинин авторлору Токомбаев менен Бөкөнбаев жолдоштор саналсын. Пеньковский, Тарловский жана Тыныстанов жолдоштор катты көркөмдөп иштеп чыккан орусча текстинин биргелешкен авторлору болуп эсептелсин деп жазылган. 4 августта Тыныстановго байланыштуу БКнын бюросунун чечими чыгып, автору эл душманы болгон бардык басылмалар, ал тургай алардын аттары аталган чыгармалар да пайдалануудан алынсын. Бул иш августтун 15-ине чейин бүткөрүлсүн делинет. Муну БКнын 16 августтагы бюросу дагы бир жолу карап, чечимге өзгөрбөс толуктоо киргизет. Андан кийин Токомбаев да, Бөкөнбаев да шектүү адамдардан болот. Бирок канчалык кыйынчылык болгону менен Жоомарттын жолу түз жүрүп кетет. Ага чейин Жоомарт партиядан чыгат. Алы улутчул катары айыпталат. Жогорку ыйык каттын авторунан БКнын бюросунун 9 ноябрдагы чечими менен ажырайт. Ал тургай Жоомарт айтылуу Алтын кыз чыгармасынан да айрылат. Анысы Партизан кызы аталат. Башка автор кошулат. Москвага чейин кайрылып жатып, ал ушулардын баарын баштагыдай болбосо да орду-ордуна келтирүүгө кайдан жайдандыр жетишип алат. 1937 жылдын 21 ноябрындагы чечим бул кырдаалдан жакшы кабар берет. Жоомарт Бөкөнбаев баштапкы партиялык уюмдун жана партиянын Фрунзе шаардык комитетинин чечими менен буржуазиялык улутчул катары партиядан чыгарылган. БКнын бюросу Жоомарт Бөкөнбаев өзүнүн чыгармаларында бир катар саясий одону каталыктарды кетиргенин, аны партиянын катарынан чыгарууга баштапкы партиялык уюм менен партиянын Фрунзе шаардык комитетинин омуктуу негиздери болгон эместигин белгилейт. Кыргызстан КППБ БКнын шаарком кетирген каталыктарды оңдоонун ордуна тескерисинче Жоомарт Бөкөнбаевдин авторлугун Алтын кыз пьесасынан алып, анын чыгармаларын пайдаланбоого тыюу салууга уруксат берген. Жоомарт Бөкөнбаевдин өзүнүн кетирген саясий одону каталыктарын чыныкластан мойнуна алгандыгын жана аларды оңдоого убада бергендигин эске алып, БКнын бюросу токтом кылат. Биринчи, партиянын Фрунзе шааркомунун чечими жоюлсун. Жолдош Жоомарт Бөкөнбаевдин партиялуулугу калыбына келтирилсин.
Экинчи, КППБ БКнын секретары Жолдош Кенебаевке Жолдош Бөкөнбаевдин бардык чыгармаларын кайрадан карап чыгуу, идеологиялык жактан калпыз, талапка жооп бербегендерин алып салуу иши тапшырылсын. Жолдош Бөкөнбаевдин иштешине ойдогудай шарт түзүлүп берилсин. Бул мурдагы чечимдерди айрыкча Борбордук комитеттин 25-октябрдагы Алтын кыз жана Акындын чыгармаларындагы олуттуу саясий каталардын бар экенин белгилеген чечимин да жокко чыгарды. Чынында жоомартка жол аягы жолдун башын жаратты. Кудай сактады деген ушул. Мындай тагдыр ал убакта ар кимге эле келе берген жок. Кыргыз калемгерлеринин бүт баары тиешелүү суракта жүрдү. Чогулушта каралды. Жоомарт болсо өрттөн чыкты. Мунун өзү ал кезде өлүп кайра тирилгендей кеп эле. Тагдыр деген тагдырда. Жоомарттын аман калганына мүлдө кыргыз таң калып, мүлдө кыргыз сүйүнүп жүрүштү. Көз тийбесин, сөз жетпесин деп жүрүштү. Тагдыр деген төлгө таштай, картадай. Кыргыз жазуучуларынын ушул кезге чейин топтолгон тарыхы, документтери ошол кан күйгөн жылдын 1937 жылдын 14 ноябрь күнү саат 8 чамасында бир катар мекемелер менен бирге тып-тыйпыл болуп өрттөнүп кетти. Кыргызстан жазуучулар союзунун бир гана буюму Александр Сергеевич Пушкиндин бюсту гана карайып жалгыз калды. Керектүүлөр эми ыйласаң да, жер казып өкүрсөң да табылбас болду. Бул жылы мөмө байламак түгүл жаз алды менен бүчүрүн бүртүп, жайнаган гүлүн ача албай калган, баариктерин жазып, жашыл жалбырактарын айдарым желге бийлете албай калган бир дарак, жапжаш туруп жай мезгилинде чачына ак түшө баштаган дарак, ноябрдын уялча кары келгенде солкулдап ыйлап турду. Эн атасы өлгөн адамдай ээги-ээлине тийбей эчкирип ыйлап турду. Аны кой деген да, кайрат кыл деген да адам болгон жок. Жалгыздык деген, жалоору деген ушундай окшойт. Турдүбүбөгө каран түн түшүп, кабарсыз келип каар төккөн турмуш башталды. Ал турмуш аны каралашар кадырлаштан айырды. Үстүндөгү кара алачыктан башка карманаарын жок кылды. Күн кызарып чыгып, кызарып атат. 4 бала менен өмүр кызыгын унуткан адам НКВДнын түрмөсүнүн эшигин карап, касым келип калабы деген ой менен жолдон көзүн албай күн өткөздү. Өзүнүкү 3, бир кыз 2 эркек, 4-сү кайнагаларыныкы. Аялы кетип, турмушу бузулган соң баланы булар алып алышкан. Таң менен кошо ойгонот да, балдарды бири-бирине дайындап коюп, кенжеси бир аны көтөрүп алып түрмөгө барат. Тергөөчүсү бир жаңылык айтабы, жылуу мамиле кылып жакшы сөз угузабы деген үзүлбөгөн үмүттүн жибин кармап жалдырап турат. Жалдырап таңды атырып, жалдырап күндү батырып жүрдү. Келип кетип турчулардын аягы үйдөн үзүлдү. Касымдын кара чечекей иниси Ботаалы да үйгө кадимкисиндей келе албай, баштарына каран түн түшкөн карындаш инилерим бар эле деп ичинен түтөп күйсө да, босого аттай албай калды. Турдүбүбү жеңесинин кары көзү кашайып, кара чачын ак басып турган кезде да караанын аска бел кылып каралаша алган жок. Мезгил ошондой эле. Баягыда булар Москвадан келип, Касымды таппай том соруп турганда, ошол Ботаалы энесин алып, колуктусун ээрчитип Чырпыктыдан келген. Эне деген эне да бир жумадан бери түшүнөн чоочуп, бал уйкусу башынан качып тынчы кете берген экен. Анан карыган адамдын эмчеги зыркырап ооруйт. Бул эмнеси? Дейт Арпабек эне. Эмчектин сыздап ооруганы жакшы болчубу? Батмакан байкуш кантип жатты экен? Касымга эмне болду? Иши оңолду бекен? Ошентип ой кылат да, болгонун Кудайдан көрдүм, Касымга барайын деп Ботаалыны көндүрүп Фрунзеге бет алат. Алар менен бирге айылдын башкармасы Сыдыгалы Карабечелов да бир айлык курска келет. Чогулуп түшүп, Касымдын үйүндө Касымдын камалганын чогуу угуп, чыркырашып ыйлашат. Көзүң кашайбаса экен, дейт Арпабек эне. Жаман иш болсо, жалгыз калган мага көрүнсүн. Менин эмнем калды? Алар Кудай мени алсын. Балдарымдын көрөр күнүн кыскарта көрбө. Санасам 7 күн болду. 7 күн катар түшүмүң болбойт. 7 түн бою уйкум келбейт. Сезип туйсам да, мунун баарын жакшылыкка жоруп койдум эле, өтөр иш болсо өтүп кетээр дегем. Анан эмчегим сыздап ооруду. Боконо сөөгүм болк этип уйкумдан чочуп ойгончу болдум. Чыдай албадым. Көрсө чырагымды алып кетишкен тура. Жакшылык гана көрбөгүрлөр.
Жанагылардын эле колунан келди. Жанагылардын Кудай жеткирсин. Касымымдын көзүнөн жаш тамызса, алардын көзүнөн кан агызсын. Бирөөгө каран санагандын, бирөөнү ак жерине зыркыратып сыздаткандын Кудай ишин оң кылбайт. Кудай ага бир күнү жазасын берет. Жеткирер жерине жеткирет. Андай адамды эненин ак сүтү урсун, тузу урсун, деп ыйлап отурду. Кой, деди Сыдыгалы. Минтип ыйлап сыктаганда эмне? Андан көрө мына бул куржундагылардан алалы да Касымга жеткирели. Айылдын тамагашынан даам татсын. Ошенткиле, башка эле жок. Тукан, ырасташып жиберчи, деди эне. Айылдан келген эт, боорсукту сүзмө майынан бөлүп салышты. Бирок алар киргизеби, Касымга береби деп ойлошкон жок. Милициясына деп өзүнчө салышты. Ана Боталыга: "Мына Боке, жеңең менен жеткирип келе кой, анан жай сүйлөшөбүз", деди Сыдыгалы. Боталы бир умтула калды да аны чекче этиктеп: "Кантип жеткирем?" деп жиберди. "Кантип болмок эле? Ия ботом, көтөргүн да жөнө. Жакын эле турбайбы? Ушуну алып бара албайсыңбы?" Сыдыгалы да чочуп кетти. Боталы күткөн эмес. Аларды түшүнөт деген, оюнда эмне турганын билет деген. Билишкен жок. Жаны көзүнө көрүнүп кыйналып кетти. Ооба, кыйналып кетти. Баарынан ушул жаман. Ичтегиңди айта албай, айтайын дегениң менен аны туура түшүндүрө албай турган жаман. Мындайда жан дилиң күйүп, ички дүйнөң өрттөнүп, бүт денеңди ызалык ээлеп, кандайдыр бир ысык илепти көмөкөйгө алып келип салат. Дем ала албай да, көз ирмебей да каласың. Дем алдың дегиче ички ызалыктын буркурап чыккан ые чыгат. Көз ирмедиң дегиче буулугуп жүргөн жан дүйнөңдүн ып-ысык, бирок мөлтүрөгөн туп-тунук жашы акак бермет болуп алдыңа төгүлүп кетет. Боталынын азыркы абалы ушундай эле. Каканак сымал калкылдап, тамырынын ар бир кагышы менен жарылчу мезгилине жакындап турган. "Бол эми, көтөрүп жөнө. Эмне болгон буга?" Сыдыгалынын ушул сөзүн угаар менен Боталы жарылып кетти. "Мени да камап салышат. Барбайм." Үйдөгүлөр нес боло Боталыны карашты. Андагылардын бүт баары: "Эмне дейт? Кандай эле камап салышат экен?" деп айтайын деп барып, оозун жыйып токтоп калышты. "Камап салышат? Ооба, чын эле муну да камап салышат. Бул Боталы да, Украинага кулак болуп айдалган Тыныстандын баласы да, эл душманы аталып түрмөгө отургузулган Касымдын бир тууган иниси да. Муну соо коймок беле. Муну да камайт. Камаганда да көктөн издешкени жерден табылгансып сүйүнүп камайт" деп безилдеп жиберишти ичтеринен. "Муну жибербеш керек. Жибермек түгүл, караанын көргөзбөш керек. Андан көрө колдон келсе качырып жибериш керек, сактап калыш керек", дешти. НКВДнын адамы алардын камылгасын көрүп, буюм тайымдарын шашпай карап турду да: "Муну ким жеткирет? Сиз өзүңүзбү? Бу жигит да барабы?" деди. "Жок, ал барбайт", деди Арпабек эне. "Жок, мен барам", деди Сыдыгалы ордунан обдула босогодо турган адамга карап. "Мейлиңер", кайрадан сыртка чыгып кетти. Корооду ары бери басып жүрөт. "Мен барайын", деди Сыдыгалы кайрадан. "Бу Боталы туура айтат, жүрөк сезет, бир нерсени сезип калган го. Мен барайын, камаса мени камасын, атасынын оозун урайын. Менин жаным Касымдын жанынан артык беле. Камамактан эмне кылса да Касымдын жанынан барып бир кучактап көрүшүп алсам болду. Андан кийин арман жок", деп Арпабекке кайрылды. "Мейли, өзүң бил", деди ал. "Тең тушту тең туш кыябы? Көздөштүрөр бекен. Кезиктирсе кенен отуруп акыбалын сурай кел. Оорусун биле кел. Дубай саламайт. Аны айтам дечи. Андан көрө буларың жолуктурабы десең", кайгыра үн катты да сыртка чыгып: "Эй, жигит", деди жанагы адамга. "Биз азыр Касымга жолугабызбы?" "Биле албайм, байке". "Эмнеге?" деди ал. "Аны башкалар билет". "Башкалары кимдер?" "Чоңдор, түрмөнүн чоңдору, тергөөчүсү дегени да бар". Муну укканда ал шалдая түштү. "Ошондой де. Ошо чоңдору менен тергөөчүсүнү сен бизде алып барасыңбы? Ага тууганы экен, үй бүлөсү экен, айылдан атайын келишиптир. Жолуксак дешет деп айтасыңбы?" "Айтамын. Тергөөчүсү болсо жолуктурамын". Мунун көп сүйлөбөй турганын ал жактыра берген жок. Жазылып сүйлөбөй жатпайбы? Демек бир нерсе бар. Же жолуктурбайт, же жолугууга уруксаат жок. Бу түрмө дегениң ошон үчүн түрмө да, курорт эмес. Курорт болсо ушундан сурап отурмак белек, деп койду өзүнчө. Ошенте көр. Бир жакшылык кыл. Мен ошол Чырпыктыданмын, Касымдын жакын досу, тууганы, тең тушу болом. Уккандырсың, Бирлик колхозун.
Ошо Бирлик колхозунун башкармасымын. Эч нерсе укпай эле келип, жаман иштин күбөсү болдук. Бирлик колхозун ушул Касым кошо жүрүп уюштурган. Биригип иштейли, биримдик болсун деп чарбанын атын Бирлик койдурган. Тигил үндебей уга берди. Түбүң түшкүр түрмөнү булар ошондо көрдү. Анын алды кызыл-тазыл гүл экен. Жалаң эле кыз кыркын. Болгондо да 25 менен 30-дун тегерегиндеги солкулдаган келиндер. Өң түс десең өң түс, келбет десең келбет деген ошолорду экен. Жазгы гүлдөй жадыраган байкуштар, жап-жаш туруп, жарык дүйнө менен жандоонун баарын жараткан Кудайга эмнеден жазды экен? Гүл болгондо да ушулардай гүл болорбу? Жоодураган жоогазын, кылактаган кызгалдак жолду калат. Ушунча гүлдү жалдыратып сумсайткан жараткандын жаны темир, боору таш белем. Башына мүшкүл түшүп, ала тоодой арман көтөрүп, түгөнбөс түйшүк тартып, өңдөн азып, сулуулуктан качып тургандагылары ушунча экен булардын. Жайдары кезде жаркылдап жүргөнү канча болду экен. Түрмөнүн алды кызыл-тазыл гүл экен. Бир да эркек жок. Турду бүбүлөр ошолорго кошулду. Тагдыр жолу ушул жерге алып келди. Бул жол эми мындан кийин күндө кайталанаарын, түбүң түшкүр түрмөнүн алдындагы кызыл-тазыл гүлдөрдүн бирине айланаарын ал анда анчейин элесе албады. Касымды аларга жолуктурган жок. Убагы болгондо өзүбүз айтабыз, дептир. Касымдын агайын тууган эли да суракка түштү. Акеш Урманбетов, Сыдыгалы Карабечелов, Асан Букалаев, Турумбек Чеңгелов, дагы башкалары суралды. Эл душманынын жерге жээги, тууган досу, санаалашы аталышты. Ак жеринен айып тартып түрмөгө отурушту. Мындай кезде Маркатай балдары да кордукту тең бөлүштү. Бирин бири чукуган заман чырпыктынын чаңын асманга, ташын сайдан чыгарды. Баарынан да Тыныстандын бала чакасы менен аралашып, Касымдын аркасы менен студиядан окуп, театрда иштеп жүргөн Султан Кочкорбаевдин ооба баягы Тойчуновдун тапшырмасы менен айылдан материал чогултуп, элди дүрбөлөң түшүргөн Кочкорбаевдин жоругу жонду тилди. Сыдыгалыдан кийин бекен Айтор ошол башкармалыкка келди. Эл бузуп тапкан кызматы ушул болду. Арпа бекени Тыныстанды Украина жерине берип, уулу Боталы экөө келген кез айылда турчу, кайнеси Жаныбектин колунда эле. Бир күн эле ошо Султан башкарма Жаныбектин ишин козгомок болуп калат. Кудай аны бетин аргылсын, андан ким күтүптүр мындайды. Бирлик колхозунан кулактардын тукумун, эл душмандарынын бала чакасын тазалаш керек. Алар али да болсо арабызда жашап жүрүшөт деп кирет. Кулактын тукуму ким? Эл душманы ким? Эч кимге сөз бербейт. Ошентип ал Жаныбекке асылат. Чогулушта анын бетин ачмак болот. Сталиндин көрсөтмөсү бар. Кулактын, эл душманынын укум-тукумун колхоз-совхоздон тазалоо керек. Бизде жолдоштор, андайлар бар. Мына, Жаныбек Маркатаев деген эме кулак болуп айдалган Тыныстандын аялын үйүнө багып отурат. Аны өкмөт Украинага айдаган. А эмне үчүн аны уруксаатсыз бул жерге алып келип отурат? Бул эмне? Бул деген партиянын ишине, анын борбордук комитетинин бюросунун чечимине каршы тургандык. Ушул эле дейсиңби? Ал киши эл душманы катары бүт Кыргызстанга таанылган Касым дегендин энеси. Көрдүңөрбү? Жаныбектин кимди багып, кимди жашырып келатканын. Мен Касымды билем. Канча токтом, чечим чыкты. Ал азыр республикадагы номер 1 эл душманы. Жаныбек жанагы багып жаткан адамды жоготсун. НКВДга өзү барсын же уруксаат алып келсин. Болбосо өзү башка жака көчүп кетсин, деди. Кулактын аялын, эл душманынын энесин бакканга эч кимдин акысы жок. Бул сөз Жаныбектин жанын сууруп алгандай болду. Тузурсун сени. Тузурсун. Арпабек деген кулактын аялы эмес, Тыныстандын, менин бир тууган агамдын аялы. Эл душманынын энеси эмес, эл сыйлаган Касымдын энеси. Менин бир тууган жеңем. Мен бакпаганда аны ким багат? Сен багасыңбы? Сен да анын үйүндө жүргөнсүң, Касымдын аркасы менен окугансың. Анан эмне кылдың? Тыныстанды кулак кылган дал ушул сенсиң. Токтот сөзүңдү. Биерде сөз мен жөнүндө эмес, сен жөнүндө болуп жатат. Сен токтото албайсың мени. Кулак деп материал топтогон сенсиң. Касымдын артынан түшүп кагаз жыйнаган да сенсиң. Сени тузурсун. Баарын кылган сенсиң. Эми мен калдымбы? Айдат, жогот. Акырында аялың менен балаңды камат. Акырында чымын комбос көсөөдөй болуп, чырпыктыда чыңырып боздоп жалгыз кал. Сен да кулактын тукумусуң. Жазаңды аласың.
Ағаң барган жерге сен да барасың, деди Султан кара күчкө салып жапырып. Барсам бардым. Азыр эшигиңде үрүп чыгар ити жок, мал байларга жиби жок. Таманы ташка тилингендер кулак болуп жаткан кез. Кулак деген ушундай болсо айдатсаң айда. Артымдан сен да барасың. Эл жаалдап кетишти. Болду эми жаакташпагыла. Ушундай да болобу? Чукушуп жатып көзүбүздөн айрылдык го. Эми Башалмайга өтөбүзбү? Бир тууган жеңесин бакпаганда кимди багат эле? Арпабек мунун энесиндей болгон адам. Туулган жердин топурагы буйрубай тыныстан тиякта калды. Баласы минтип жатат. Ынтымак кылалы. Ооба десең, кулак деп жатып тиги жолу алыны эмне кылдык? Кемпиринен башка анын кимиси бар эле? Жа дегенде жараткан ага жарпыңды жаз деп жалгыз бала бербептир. Кетти. Эмне болду? Бирибизди бирибиз кырабызбы? Сөз токтосун. Сөз болбосун. Ошол бойдон маселе чечилбей калды. Дагы замандын карышкыр болуп турган кези болду. Болбосо агасынан ажырап, ак кепин деп аруу жууп, дүйнө кеткен Тыныстанга топурак сала албай сыздап жүргөн Жаныбек Султан менен өлбөгөн жерде калышмак. Ичине кан уюп, көзүндө чок жайнап жүргөн. Аны соогоймок эмес, канга кан, жанга жан, атылса мейли арман жок, кунумду кууп, кегимди алдым демек. Ошондой оомал төкмөл дүйнөнүн дүлөй турмушу Арпабекти алып кетти. Кемпирди күйүт жеп койду. Ичтен сыздап өзөгүнө өрт жаккан бойдон кетти. Болбосо дагы жашамак, көрөр күнү, ичер суусу бар эле, дешти. Сөөк ызааты ошол Жаныбектикинде болду. Эмнегедир Жаныбек ошондо катуу ыйлады. Ыйлаганда да ушул бойдон экинчи жолу ыйлай албас адамдай болуп, бир жолу гана бир ыйлап алды. Шолоктоп ыйлады. Ушуга чейинки арман муңун чыгара ыйлады. Эч кимге айтып бере албай жүргөн кайгы касиретин калтырбай ыйлады. Көз алдына кайсы бир адамдарды, жанагы ар качандан бир качан атар көз болуп караган Султан Кочкорбаевди келтирип ыйлады. Ошолордун айткан деген сөздөрүн ошондон ушул күнгө дейрек чып-чыргасын коротпой чогултуп жүрүп, анан бүгүн дал ушул саатта анын баарын ый кылып туруп ыйлады. Тагдыр ызасын, турмуш кордугун ал ошентип түгөттү. Көңүлү чайыттай ачылып, сөөк зыйнатын жасады. Касым турган үй 4 бөлмөлө. Улам бирин НКВД ээлей берип, акыры аларды ал жерден да кууп чыкты. Теңдик эс токтото баштаган. Эркинге кыйын болду. Шапкеси бийик киши көрсө эле жалтактай берет. Жүрөгү түшүп калган экен. НКВД үйгө келип аңтар-теңтер жүргүзгөн бир күнү Эркиндин эти ысып чыкты. Бакырайган көзү ого бетер бакырайып, алайып калды. Турдубүбү эч нерсени сезген жок. Сасык тумоолуп калган турбайбы деди да дары-дармек берип жанында турду. Уктап баратып эле «Апаке!» деп чоочуп ойгонот. Энесин кучактай калып элеңдейт. Эмне болду? Кайериң ооруп жатат? Уулу унчукпайт. Кайра эле апалап селт этет. Догдур чакыртышты. Сасык тумоонуку, эт ысып жаткандыкы, деди. Эти ысыбай курусун. Баланын көзү алайып, ичкенин окшоп кусканы балекет басып жаткан экен. Жаш баланын жүрөгү түшүп калыптыр. Кулун болуп туйлап, улак сымал ойноктоп отурганы ошол экен. НКВДнын бир жолку чатагын наристе бала бүт денеси менен көрүп, бүт денеси менен кабылдаган экен. Коркконунан кекечтенип калды. Курган эне муну кеч билгенин карачы. Баласына ордуна келбес оору жабышкан экен. Баланын бал тилине балта чапкандар оңбосун. Баланын бал тил бактысын ал жазмыш деген жаңылып албас болсочу. Турдубүбү 3-4 үй которуп жүрүп, акыры Фрунзенин Шанхай аталган жеринен кичинекей үй сатып алышты. Кайда барса, Касымдын аялымын дегенден жалтайлап турчу келин эми кайра кубаныч кылчу болду. Касымды эл душманы, андай мындай дешер деп кысынчу эле көрсө андай эмес экен. Эл деген эл да, элден айланса болот. Касымдын атын укканда кыргыз түгүл орус, татар, башкасы да алардын башынан сылап турушту. Адамды жерден ажыратса да элден ажыратпасын. Жусуп келди бир күнү. Оюнда туура көргөнүн жасамай анын адат эле. Өйдө төмөн сөз угуп, анан ойлогонго үйгө мейман чакырыптыр. Жеңе, көптөн бери бир ишти ойлоп жүрдүм эле. Бүгүн оңтою келип турат. Келин балаңыз казан асып койду. Мейман болуп кетиңиз, деди барбалактап. Оңой менен чечилбес Жусуп ак көңүлүнөн түшүп келгенине карады. Турдубүбү жакшы эле барбайын деди. Бирок ал анын оюна койбоду. Кой, жеңе,
Сиз барбасаңыз болбойт. Сиз үчүн казан асып жатсак, барбайм дебеңиз. Өзүңөр эле болсоңор болмок. Мен жок, атайын сиз үчүн. Сизге бир тамак берип коелу деп жүрүп, уят болдук. Кечирип коюңуз, шарт болуп турат. Мейлими, барбасам болбос. Ошентиңиз, кысынбаңыз, өзүбүз элебиз. Мен да бир нерсени билем да. Саякбай менен Өмүркул келет. Башка адам болбойт. Сүйлөшүп отуралы дедик эле, деп калды. Ал кездин шарты ошондой эле. Эл душманы атыккандардын аялы же бала чакасы эл чогулган жерге мейман ысманга басып бара алчу эмес. Тартынышчу, кадимкидей кысынышчу, тааныш туунушунан да жалтайлап турушчу. Бирөө болбосо бирөө жаман сөз айтып ыза кылып коебу деп ойлошоор эле. Анын үстүнө жамандык башта турса, коноктоп көңүл ачкан, шарактап шапар тепкен адептүүнүн колунан келбес жумушко. Турду бүбүлөр да ошентип калышкан. Жусуптун минтип ачылып келип турганын, өзүбүз эле сүйлөшүп отуралы дедим эле деген тилегин кыя албай, анын үстүнө Саякбай менен Өмүркул болсо, алар деле Касымдын адамдары, келип кетип колумдан даам сызып жүргөн санаасы бир жакындар эмеспи деген ой менен Жусуптун босогосун аттады. Саякбайлар орун алышып калышкан экен. Агынан жарыла салам айтып кирип барды. Тигилер баштагыдай көрүнбөдү. Негедир аны суз кабыл алгандай туюлду. Жамандык жандап жүргөн адамга шарактап учурашпайлы, кантсе да тааныш эмеспизби, өөн көрүнүп жүрбөсүн дештиби, деп тим болду Турду бүбү. Сакемдин бүркүт типтешинен ал билинип билинбеген жат көз караштын илебин сезгенсиди. Гүлсүн, чайыңды алып келе кал. Мына баарыбыз чогулдук. Кана анда, Саке. Мына, будан баштай берели. Менин чайым даптаяр экен, деп отургандардын баарына арак куйду Жусуп. Бир аздан соң ал: кана эмесе туугандар, бүгүн бир кеңкесири сүйлөшүп отуралы деп эле чакырып калдым. Жеңиме атайын өзүм барып ээрчитип келгенимде ошондон улам болуп калды. Чоочун поочун киши жок, өзүбүз. Мына буларды колуңарга алсаңар. Отургандар колдорун алышты. Ушуну бир тилек менен Касыкемдин камактан аман эсен чыгып келиши үчүн алып жиберели, деди. Дегенде эле мына азыр буйруса алып жиберебиз деп турган тигил экөө заматта делдее түшсө болобу. Көздөрү чекчее түшүптүр. Экөө тең Жусупту жеп жиберчүдөй тиктейт. Эсине эми келгенсип Өмүркул Жакишев стаканды дасторконго кое койду шашыла. Саякбай жарыктыкта ошентти. Көчүгү менен артка жыла берип шалдая отуруп калды. Экөөнүн тең алаңдаган көзү бар да, буудай куурур тили жок. Таш тишиктегенсип эле отуруп калышты. Кызык эле иш болду. Жусуп үй ээси да эч нерсе байкамаксан болуп кыдырата бир карады да сырттан кирген Гүлсүнгө арак сунду. Баарынан да Турду бүбүгө кыйын болду. Тигилерди карай албайт, мелтирип гана жер тиктейт. Жер көчүп, асман түшүп кетчүдөй болуп көрүнөт. Колундагысын түшүрүп жибербегей элем деп тырышып кармап тургандай. Ушундай да болобу? Сыйга келбей сыйыртмак салынып эле калсамчы? Ушулардан ушуну көрөм деп ойлочу белем. Оңбогон Жусуп оңбой кал. Ушундай да сөз айтасыңбы? Касымды эмне кылат экенсиң? Атын айтпай эле арагыңды иче берсең болбойбу? Сени бирөө урушат беле? Мен аясаң боло, сенин көңүлүң деп, сенин кадырың деп келгендеги көргөнүм ушул кордукпу? Ушуну кылмак белең, Жусуп. Эми булардын бетине кантип карайм? Деп азарман ойго, безерман санаага түшүп отурду. Жусуптун колу өйдө көтөрүлгөндө Гүлсүн экөө тең ага кошулуп үндебей аппак алып ийишти. Турду бүбү ошондо арактын даамы ачуу экенин да, башка экенин да билген жок. Күйүп бараткан жерин арак басып өчүргөндөй мемирип, санаасыз боло түштү. Ичине кирген дем аны жер карабай эле эл кара, жылдызы түшүп, айы отуруп калыптыр дебесин сени көргөндөр. Арстандын эркегинен коркчу түлкү анын ургаачысынан да коркот деп жаткансыды. Чакыраарын чакырган Жусуп ошол окуядан катуу сынып калды. Анан бир күн эле Турду бүбүнүн үйүнө Акматбек Жумабаевдин аялы Раки келди. Алактап алыптыр. Уктуңбу, Тукан? Уккан жоксуңбу? Дейт. Энтиккенинен башка сөз деле айта албайт. Уктуңбу я? Кайра эле уктуңбу дей берди. Ой, эмнени? Уккан жоксуңбу? Бул ушинтет эми. Ушинткен эмнеси? Уга элек дегем. Жүр үйгө. Жусупту таппай жатабыз. Суй жыгылдык. Касымдан ага телеграмма келген имиш. Жакында чыгып барамын дептир. Угуп же сени таппайм, же Жусупту көрбөйм, жүгүрүп жүрөм. Оозуңа май, Раки.
деди да сыртты көздөй жүгүрдү. О, кагылайын жакшылык, өлгөн жанды тирилтип, оору адамды сакайтасың го. Жусуп үйүндө да, тааныш тууныштарыныкында да жок болуп чыкты. Темир жол вокзалындагы ресторанда отуруп алмайы бар эле дешип, улам сагаалап карашат. Түнкү саат 2ден кийин Турусбектин Жусубунан үмүт үзүп жатышты. Эртеси Жусукем өзү табылды. Чын болчу, мага кабар келген. Телеграмманы ичип жүрүп жоготуп коюптурмун. Келем дегенден кийин эми өзү келет да, келет дей бергиле, деди. Чын беле? Чын. Мен калп айтчу белем. Өзүң кайда жүрдүң? Анан элди издетип чуручу түшүрүп. Биринчи бизге айтпайсыңбы? Дешсе. Мен уктум да. Ана жанагы Саякбай менен Өмүркулдарга барып телеграмманы көргөздүм. Ошондойлорго көргөзүп кой деген экен Касыке. Көргөзүп, айтып чыктым. Касыкем келет. Өткөн окуядан кийин Жусуптун кылганы ушул. Ал муну атайын ойлоп таап, оюндагысын жасаган. Ким кандай кабыл алар экен байкайын деген. Ушундай адаты бар. Касымдан кайдагы телеграмма, ал чыккан да жок. Андан келген кабарды Жусуп эмес, башка бирөөлөр алып келди. Ошол Раки келди үйгө. Сени бир орус адам издеп жүрөт, деп шашып келди. Мейманканага барышса чын эле Касым менен чогуу отурган киши экен. Атын Анатолий деди. Фамилиясын айтты эле, алактап барган берки экөө анысын даана укпай да калышты. Касымдын кандай адам экенин, кандай сурак берип жатканын, акыбалын толук баяндап, салам дубайын айтып берди. Капа болбогула, Касыкемдин абалы дегенде оор болгон. Азыр жакшы, оорусу кармабай калды. Түрмөдөгүлөр сыйлап турушат. НКВДнын жөнөкөй адамдары да жакшы көрүшөт. Иши ак экен, кетирген күнөөсүн мурда эле мойнуна алып, кечирим сураптыр. Бошоп калгысы бардыр. Бала чакам ушуну айтып кой деди эле, а кишинин аманатынан кутулдум, деди. Ооруган жокпу? Азыр андай эмес, көнүп калды го. Ал киши Касымдын манасы айтканын, балдарым атам ушундай болгон экен деп баштарын жерге салбасын, мен акмын, аялым белин бек буусун деген сөздөрүн айтып отурду. Турдубүбү Касым менен кездешип, сүйлөшүп кайткандай болду. 1938-жылдын жазында дагы бир адамга, Балтабаев дегенге жолукту. Түрмөгө ал күнү барбай калган. Сасык тумоолоп үйдө болчу. Бирөө чыгып, ал жердегилерден Касымдын бирөө жарымы барбы, аялы, бала чакасы кайда, деп сурайт. Адресин берип жолуксун деп кетет. Тунуулу теңдигин ээрчитип алып Карпинский тарапка барды. Ал дагы отуруп чыгыптыр. Комиссарияттабы, же комиссар болушпу, айтор жакшы кызматта иштептир. Ошол кызматтан улам камалган экен. Иши бүтүп, акталып келе жатыптыр. Касыкем да келип калгысы бардыр. Акыбалы ушундай, сыйлуу адамыбыз эле. Бирде жалгыз камерага, бирде жалпы камерага алып келет. Бир тергөөчүсү куткарганга жакшы эле аракет кылды. Болбоду окшойт. Ооруганын, тепкиден улам тилден калып, тигилдүүнө босогосунан кайра келгенин угуп отуруп түтөп чыкты Турдубүбү. Көрдөгү адамдын көргөнүн көрүп жаткан турбайбы, деп сыздап келди үйүнө. Ошо барабар андан кабар алган жок. Баса, баягы Анаркүл ага атайын келип болгонун айтып ыйлаган. Анаркүл менен түрмө алдында кызыл-тазыл гүл ортосунда туруп көрүшкөн. Эжесиңди болушуп, эзилишип сүйлөшкөндүн ордуна айкалышкан гүл болуп арман муң айтып ыйлашкан. Анан арадан көп өтпөй Анаркүлдүн өзү да Турдубүбүлөргө кошулган. Тагдырды карачы, кызыгынан кайгысы, күткөнүңдөн күтпөгөнүң көп. Ошол бойдон Касымдан дарек жок калды. Сибирге айдалды дешти. Айдалса кагаз келбейби дешсе, кат алышканга уруксат кылынган эмес. Убагы болгондо жазат, азыр эрте дешти. Ортодо согуш чыкты. Ар кандай сөздөр жүрдү. Түрмөдөгүлөр өзүнчө армия болуп согушка кириптир. Кан күйгөн жерде экен дешти. Касым да ошолордун арасындадыр деп турушту. Согуштан жараат менен кайткан уулу теңдик кой десе болбой мединституттан окуп жаткан. Сталиндик стипендиант эле. Айылдан Асан Букалаев келип, теңдиктин окуп жатканына карабай айылга алып кетем деп калды. Кой, балам, деди. Аны ал балам деп айтчу эле. Оору менен ойногондо болобу? Жараатын кабылдап кетсе, арты жаман болот. Дарылан, таза айык, ден соолук керек. Окуу сенден качмак беле. Айылга баралы, кымыз ич, эт жегин. Тыңыган соң эмдиги жылы окууңду уланта бересиң, деп туруп алды. Теңдик атасын тартмак. Адам көңүлүн оорутпаган адам болмок. Кыйылып жатып макулдугун берди. Асандыкында жүргөн.
1946-жылдын августунда ооба дагы август айында кабар келип жатпайбы? Чырпыктыга жетер жеткиче ыйлап барды Турдүбүбү. Туурунан туйгун куш болуп качкан теңдигин жоктоп, суналып жаткан султан чыкма баласын кучактап алып боздоду. 21 жаш деген эмне? Жарааты жанын алып тыныптыр. Турдүбүбүнү көрүп, теңдик балама деп бээ байлатып, каргадай кезден моюндаш, торгойдой кезден коюндаш өскөн Касыкемдин туну деп буйруса туздам, тун туяк аты дубанга чыгат деп жүргөн Асан жалгызынан ажырап, биябанда калгандай өксүп боздоп ыйлады. Балапан кезде бирдешкен, күлгүн жаш чакта издешкен кара көзүм, каригим Касыкемдин данеги, теңиримдей теңдигимден айрылдым деп ыйлады. Бозум түлөк туйгунум боздотконун курусун, канатымды каплет кайрыдың деп ыйлады. Касым жокто теңдик бар, телегейим тегиз деп турган кезде, мен кургур кайсы жерге барамын дубанадай ак уруп, Касым теңдик сен издеп. Мындан көрө экөөңөр калсаңарчы мен издеп, деп ыйлады. Ыйы да кошок, ыры да кошок болуп чыкты. Эсил, балам, эми кайдан табамын? Эсил, балам, эми кантип барамын? Кардыккан үн улам кайра жаңырат. Асман жердин ортосунда күкүк үн болгон жаңырык басылган жок. Жалгызым деп какшаган жалгыз үн жалпы айылдын жашытып, көмөкөйдү бекем бууп, көңүлдү эзип баратат. Айыл текши өкүрдү. Өкүргөн менен кулунун кайра тапкан жок. Эл табытты көтөрүп чыкты. Медерим деп чыккан үн чырпыктынын ой талаасын бүт каптап, агын суусун ыйлатып, тал кайыңын сыздатып барып басылды. Өкүрүк токтогон менен сөөк коюп келгендердин акыл эсин тунжуратып, качандыр бир өткөн күйүтүн, эскирген менен жаңырып турган арманын козгогон. Медерим, эми кантем деп боздогон кошок, эненин арман ыйы басылган жок. Ал үн, ал ый ар күн сайын ак таңда, кызгылтым кечте кайталана берди. Ботоюн издеп боз инген боздойт. Бозоргон тала кайгысын коштойт. Эмчеги сыздап зыркырап барат. Кареги күйүп кара жаш агат. Кара көз кайран кашайган окшойт. Кайрылбас болгон баласы аны күкүктөй күн-түн какшатат окшойт. Күкүктөй күн-түн какшатат окшойт. Ботосун издеп боз инген сыздайт. Безилдеп күйүп безене ырдайт. Күкүк куш болуп күйдүм деп ыйлайт. Бозоргон дөбө боп-боздой коштойт. Бото көз соолуп чечекей агып, боз инген боору эзилген окшойт. Боз инген боору таш болгон окшойт. Боздогон эне баласын жоктойт. Термелген эне теңири берген деңиздей терең теңдигин жоктойт. Караанын көрүп калсам деп эне, кара көз тешип каралдын айтып, карегин жарып кан акса дагы канынан бүткөн баласын карайт. Кайгыга каршы тура албай эне, теңирдей бийик теңдигин самайт. Теңири аны какшатат окшойт, баласын алып аксаткан окшойт. Баласын алып кашайткан окшойт. Арадан жыл айланган соң Касымдын урук туугандары Турдүбүбүнү айылга көчүрүп келишти. Касымдан дарек жок. Же өлүүсү, же тирүүсү билинбей калды. Буга чейин тиешелүү жерлерге кайрылган, дареги жогун жалдырап жазып билдирген. Бардык жерден окшош жооп алган. Касым өмүр бою түрмөгө кесилиптир. Мөөнөтүнүн канча бир бөлүгү бүткүчөктү кат алууга да, кат жазууга да акысы жок экен деген шыбырт сөз чыкты. Агайын туугандары ушундан кийин шек санабай калышты. Атылган болсо атышат эле. Тирүү экен, жазып тайып чыгып калгысы бардыр. Болбосо кат жазар мөөнөтү келер деп тобо кылып калышты. Куш канатындай серпилип өткөн күндөрдүн биринде Турдүбүбүнүн бир тууган кайнэжеси Батмакандын күйөөсү Сулайманкул бир жактан келди да, Турайгырга барып келсем окшойт деп калды. Эмнеге? Деди Батмакан. Бирөөлөр Акун Мыктыбеков деген келди. Түрмөдөн бошоп чыгыптыр. 37-жылдары Касым менен отурган, укканына караганда билет экен. Мурда эле тааныш окшойт деди. Жолугуп сөз сурасамбы? Деп Турайгырга бармак болду. Барсаң бар, деди Батмакан. Чоң кызматта иштеген болсо, тааныса тааныйт да. Касымды билбеген кыргыз жок эле го. Түрмөдө чогуу болсо билбегени да билди да. Кетип кала электе барып келейин, деди да жүрүп кетти. Фрунзеден кабар жок калганда, ушу болсо да жакшы болду. Бир жакшылык болгой эле. Кайсы акун болду экен?
Мыктыбеков дегенине караганда ош жакта иштеп, кийин БКда бөлүм башчы беле, Айтор Касымдарды тейлеген адам окшойт, деп койду Турдубүбү өзүнчө. Майда жандык күтүп алган эле. Жездесин күтүп, анысына да барган жок. Кийин жаман сөз, имиш угуп, бирок анысына ишенбей, андан көрө өмүр бою түрмөдөгүсү жакшы. Өлбөсө бир күн акталып калар, кат кабар келер деп жүрчү. Ага тууган деле ушуну тилеп турушту. Жездеси күн уясына батаарда келди. Көрөр күнү, ичер суусу бар экен. Акун дегенибиз ошол жактан келиптир. Мөөнөтү бүтүп чыгыптыр. Касымды билет экен. Суракта көрүп билип сүйлөшүп эле жүрүптүр. Касым коюлган күнөөнүн жалаанын бирин да мойнуна албаптыр. Мурда айткандарын гана алыптыр. Чыгып калсаң айта бар деп айтчу экен. Мен акмын. Булардын койгон күнөөсүнүн бири да туура эмес. Мен акмын. Мен үчүн, менин ишим үчүн, тагдырым үчүн балдарым башын жерге салбасын. Аман болсом бир тешиктен чыгармын. Күнүм бүтсө айла жок. Артымда бала чакам бар. Эмгегим бар. Атым өчпөс. Өчсө да тарых унутпас, дептир. Анан эмне болуптур? Батмакан шашып кетти. Эмне болмок эле, суралыптыр. Ошол сурактагысын айтып жатат. Кандай иш жасап, кандай ката кетиргенимди чындык билет. Мен билем. Ийне учундай күнөөм жок. Болгонун түрмөгө чейин эле мойнума алганмын. Аны оңдоймун дегенмин. Мүмкүнчүлүк беришпеди. Мага кара санагандар да менин жолумду басып, мен көргөндү көрөт. Ошондо алар мени эстешет. Мен аларга күнөө жаба албайм. Колумдан келсе аларга эмес, душманыма да кара санагым келбейт. Күнөөм бар десем да, жок десем да тагдырым кандай болоорун билем. Катка да ушинтип жаздым. Ошондуктан акты ак, караны кара дегенден кайтпаймын. Эриген коргошумду башымдан ылдый куйса да, маңдайыма шам жагып, бейиштин гүлүн сунса да, изимди жаза баспаймын. Бир айткан сөздөн, чындыктан кайрат кайтпаймын, дептир. Ошентип жүрүп 1938 жылдын ноябрь айында соту болуптур. Өкүм чыгыптыр. Өкүм ноябрдын 5-inde чыккан. Майрам алды болчу дейт. Эмне өкүм экен? Ошол чын бекен? Батмакан чыдабай кетти. Турдубүбү болсо өзүн өзү билектен кармап, жылаан соруп жаткан балапан сымал ичинен чыркырап турду. Улам өлүп, улам кайра тирилет. Тирилет да каны катып, ичи күйүп, көзүнө дүйнө көрүнбөй жездесине тигилет. Жездеси жер жездеси болуп көрүнүп, экөө тең бирдей тунжурайт. Ошо чын экен. Үй ичи таш болуп калды. Үчөө тең күн батаарда тилден калып тиктеше албай жер карап отурушту. Кайгыргың келет, тилиң жок. Ыйлагың келет, үнүң жок. Жаш төккүң келет, көзүң жок. Үй ичи аптап болуп туруп, анан капилет жерден муздап тоңуп баратты. Чын экен. Акун менен Касымдын мамилеси башынан эле жакшы экен. Ошол өкүм чыкканын укканда ал жердегилерден тактап сураптыр. Түн ичинде бир тобун, ого эле көп имиш. 200дөй дейби, Айтор бир айыл элин алып кетиптир. Кайда алып кеткенин эч ким билбейт экен. Атууга кеткени чын экен. Турдубүбүнүн колу кайнежесинин билегине кантип жеткенин, качан кантип кармап калганын билбей калды. Көмөкөйдү жылуу илеп, жылуулугу болгон менен артынан кызыл жалын чок сүйрөгөндөй болгон бир башкача дем каптап келатты. Аны менен кошо мурда такыр болбогондой коркунучтуу ызалык, аёону билбес ызалык, анамына жарылчудай өңдөнүп, анысы аз келгенсип, ал ызалык өзү менен өмүр бою жыйылган, өмүр бою өп чап болуп чогулган кубанычты күйгүзгөн жоготуунун кайгысын, мындан ары түбөлүк жетпей, түбөлүк көрбөй калуунун арылып бүтпөс ызасын алып келатты. Турдубүбү дал ошол жан дүйнө күчүн, жан дүйнө үнүн кандай айла менен басаарын билбей, элтеңдей калды да, азоо болуп булкунган жүрөгүнүн бир башкача кагышына кантемеми дегенсип эркиндик берди да, анан аздан соң анын артынан тынчы кетип, өзүн өзү башкара албай, өзүн өзү колго ала албай, өзүн өзү биле албай, жанынан жай таба албай калды. Өзүн коркуунун күүсүнө биротоло алдырып ийди. Мындан көрө эжеке, көзүмдү алып жараткан, көл соолуса болбойбу да көк тиреген тоо куласа болбойбу? Мындан көрө эжеке, көктөгү күн кашайтып кызыл чок болуп төгүлсө болбойбу да жерине күйүп гүл болуп кыямат келсе болбойбу? Деп буркурап жиберди.
тескери карап таш болуп алган тагдырын, бир өмүрдө биргелерин биргелип, анан тентимиш болуп тентип, дубана сымал ак уруп, кара боор болуп карабай кеткен таалайын эстеп ыйлады. «Ыйлаба, тукан», — деди Сулайманкул жездеси. «Өкүм аткарылдыбы, же ал өзгөрүп башкача болуп кеттиби? Башкача болсо Сибирде жүрөбү? Ал жагында тактайын. Фрунзеге баралы, өкмөт бар эмеспи? Ыйдын берери жок, алары бар. Ыйдан тапсак эмдигиче табат элек го. Ден соолукту сакта, балдарды ойло». Ый басылган жок. Билгенге мүшкүл иш түштү. Каалайык калкты чогултуп, каплет келген кайгыга калкаман түшүп жаткан жок. Агайын тууган азанын күйүтүн күтүп, күн болор сөзүн айткан жок. Артында калган балдары ата келип өкүрүп, эстен танып эчкирип босогодо турган жок. Асылым деп алганы кошогун кошо алган жок. Үстүнө кара кийинип, эки өрүм кундуз бул чачын эл көзүнчө жазган жок. Айтор анын аза зыйнатын жасай алышпады. Ак кепиндеп аруу жууп, ардактап жерге бере алышпады. Бу дүйнө жайы опол тоо болуп көрүнгөнү менен, күнү келип бүтөөрүн берсе, топон суу болуп жок калат экен да. Ошол дүйнө санаты «Оёнум атам өлдү» деп уул кызынын ойронун орду менен чыгарбай, ичине кызыл чок салып, тирүү адамдын аза зыйнатын, азабын тилине жеткирбей, көзүнөн көргөзбөй, аны арылбас ички муң кылып салат экен. Азыр ушундай болду. Ушундай болгондо да башканын башына түшкүлүк кылгыз, башканын башынан кайталангыз, айтса айтылып бүткүс, укса угулуп түгөнгүс армандын азабы болду. Калдайган караан тобунан кара жер көчкөн чуу чыкса, кара кайгы салты деп азанын наркы чыкпайт беле. Калдайган караан чогулуп кыл-кылдаган туу жыкса, кара кайгы наркы деп азанын баркы чыкпайт беле. Азыр андай болгон жок. Ыйлайын десең ыйлатпаган, жоктоюн десең жок кылам деген бул замандын бийлиги билектеги карууну, жүрөктөгү жалынды муунтуп турду. Кызыл чок кыргыз журтунун бир айылынын кыз кыркыны ый билбей, жигиттери эсилим деп бөйрөк таянып өкүрүп жоктоп тура албай, үн чыгарбай маң болду. Ата келип өкүргөн эл душманы атыгам деп жазганды ичинен ыйлап, ичинен сыздап өкүрдү. Эч ким жокто үй ичине бүк түшүп алып ыйлады. Замана заңы кысымга алса, кыйынына кылмыш, чабалына өлүм келет экен го. Ошондой иш келди. Караңгы менен жарыкка Касым жөнүндөгү бул капсалан кабар барган жок. Күн күйүтүн кошуп, ай арманын айтып тийген жок. 1948-жыл аларга ушундай кабар жеткирди. Ошол чын экен. ЗАГСтан, аскер комиссариятынан, жогорку соттон алган жооптор да муну ырастады. Бирок алар Касымды жоктоп, кеткендердин катарына кошо алышкан жок. Сөз чыкпасын, эл душманын эскерип ыйлап жатат дебесин, дагы бир балеге башталып кетпесин, дешти. Эмне кылышмакчы? Укканы менен тигинтип тилден калып, үнү бүтүп, үйүнүн түндүгү түшүп турса. Турмуш оңолуп баратканы менен репрессиянын дагы бир агымы каптап келаткан кез эле. Эл душмандарынын калган катканын тазалоо иши кайрадан карек тунартып, туу жыгып калган мезгил болчу. Тилектери таш болуп, тилин тиштеп отуруп калышты. Бирин бири кубалаган ал күндөр 1956-жылды алып келди. Турдубүбү, уулу Эркин экөө арыз менен дагы бир ирет кайрылышты. Чындык бар экен. Чындык өлбөйт экен. Жылдын 1-октябрында СССР жогорку сотунун аскердик коллегиясы Касым Тыныстановдун ишин карап, ал жөнүндөгү 1938-жылдын 5-ноябрдагы өкүмдү жокко чыгарды. Күнөөсүз деп тапты. Кыргызстан КПБКнын 1958-жылдын 22-январындагы бюросунун чечими менен ал партиялык жактан толук акталды. Тыныстандын Касымы кайра түрөлдү. Чырпыкты эли эми чындап Касымды жоктоп, эми чындап Касымы менен көрүшмөй болду. Эл журттан бат алалы, убагында расмиси жасалбай калды эле. Жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун, арбагы ыраазы болсун, дешти. Турдубүбүнү ошол кабар Чырпыктыга жетелеп келди. Түш ой келишти.
Уралынын Абдырайынын үйүнө түшүштү. Кагылайын калай калкаман болуп туруптур. Кайрылгыс болгон Касымдын каралуу калган жесири, маңдай сөөгү кайкысы, бактаалайы тайкысы кайын журтун кадырлап, кара көзүн кашайтып келатат деп угуптур. Турду бүбү күткөн элди көргөндө күйүтү күйгөн чок болуп, көкүрөк жалын от болуп сыздап ыйлады. Арадан 20 жыл өтүп, 20сы жымжырт тим өтүп, каркыра куштай кетсе да кайрылбас жайдан жай алган Касымдын айлын көргөндө каңырыгы түтөп, кабыланым кантсе да калкына кайрак табылбас. Ак боз ат минген таалайым экинчи мага кайрылбас, деп ботодой боздоп ыйлады. Чырпыктыдан баягыда угулганда да сай сөөктү сыздатып угулган, унутулуп баратып кайра эске түшө берип унутулбай калган тааныш үн эми кайра жаңырды. Муңдуу күндүн муун жүлүндү какшаткан күүсү адегенде акырындап угулду да, анан ал ай ааламдын актыгын айтып турган улуу акыйкат кейиптенип, элдин баарын бийлеп алды. Эл аны бир өмүргө бир ирет келип кетер актык иштин биринчи жана акыркы сабагы катары кабыл алды. 20 жыл бою жыйналган аза, 20 жыл бою сакталган ый чыкты, тоо суусундай шаркырап. Ак жоолуктун баары ата келип, бир боорум деп кошок кошуп турушту. Кызыл эек болгон чал ыйлап, кызыл эт курсак бала ыйлап, Кудайдын башка салганын, күн тутулуп калганын айтып турушту. Жоктоонун жолу, кошоктун сөзү ачылды. Башка түшкөн кайгыга ый, көптөн бери көрүшө элек сагыныч, көр тирилик көйүнөн улам кабарлашпай калган кол үзүлүш, анан албетте билинбеген, болор-болбос капа таарыныч ызасы кошулуп турду. Чырпыктыга чогулгандарды мына ошол күч солкулдатып, ыйлатып, кучактатып табыштырып жатты. Көздөн жаш агып, көкүрөктөн күйүт күйүп турганы менен ушунча жылдан бери ыйлайбыз деп ыйлай алышпаган, жоктойбуз деп жоктой алышпаган эл 20 жыл бою сай сөөгүнө батып бүткөн сары убайым санааны тула бойдон чыгаралы деп ыйлашты. Ошон үчүн алардын таман алдындагы кара жер, чырпыктынын касиеттүү жери кош бөйрөгүн солкулдатып тургандай болду. Касымдын экинчи төрөлүшүн өкүрүк менен, сай сөөктөн өтүп, чучукка жеткен кошок менен белгилешти. Чырпыктыдан баягы тааныш үн, кулакты тешип, көздү алган, жүрөктү мыкчып, боорду эзген үн эми кайра күн сайын таңда, кечте кайталанып турду. Ботосун издеп боз инген боздойт, бозоргон талаа кайгысын коштойт, эмчеги сыздап зыркырап барат, кареги күйүп кара жаш агат. Кара көз кайран кашайган окшойт, кайрылбас болгон Касымы аны күкүктөй күн түн какшатат окшойт. Күкүктөй күн түн какшатат окшойт. Бозоргон тоолор кайгымын козгойт, боз толкун чачып ысык көл жоктойт. Чырпыкты чындап кашайган окшойт, көктөгү жылдыз азайган окшойт. Жердеги жылдыз кашайган окшойт. Ботосун издеп боз инген сыздайт, безилдеп күйүп безене ырдайт. Күкүк куш болуп күйдүм деп ыйлайт, бозоргон дөбө бой боздоп коштойт. Ботогөз соолуп чечекей агып, боз инген боору эзилген окшойт. Боз инген боору таш болгон окшойт. Боздогон бирөө Касымын жоктойт. Термелген бирөө Теңири берген, деңиздей терең таалайын жоктойт. Караанын көрүп калсам деп бирөө, кара көз тешип каралдым айтып, карегин жарып кан акса дагы кабылан чыккан Касымын карайт. Кайгыга каршы тура албай бирөө, Кудайы кошкон Кудайдай бийик курбусу болгон Касымын самайт. Теңири аны какшаткан окшойт. Бактысын алып аксаткан окшойт. Таалайын тартып кашайткан окшойт. Караанын көргөн калк барбы айтчы, элесин көргөн эл барбы айтчы. Кумайык кууп жетпеген мезгил кузгун өмүр кучактап өтүп жатты. Балким ал 1000 белес ашып, 1000 суу кечип келгендир. Дагы да ошентип келип, ошентип кетип жатты.
Касымдын атылар алдындагы тагдыр турмушун, эмнени самап, эмнени ойлогонун, кандай абалда болгонун ал эч кимге айткан жок. Аны ошол бир гана мезгил билчү эле. Ал ишке ошол мезгил гана күбө болду эле.